Саламатсыздарбы менин кадырлуу окуучуларым? Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, дептер, китеп, ручкаңарды алып даярданып алабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз кыргыз тилинин лексикалык катмарлары жана неологизмдер. Максат: окуучулар тема жөнүндө толук түшүнүк аласыңар, ой пикириңерди толук баяндай аласыңар, сүйлөмдөрдү түзө аласыңар, патриоттуулукка, мекенчилдикке үйрөнөсүңөр. Күтүлүүчү натыйжа: окуучулар тема жөнүндө түшүнүп, сүйлөмдөрдү келтире алышса, өз ойлорун толук айта алышса. Теманы баштаймын. Тил адам коом менен байланыштуу болот да, коом өнүксө тилдин лексикасы да өсүп өнүгөт. Айрым сөздөр шартка жараша колдонуудан чыгып калса, коомдо болгон жаңылыктар менен кошо жаңы сөздөр лексикага кирип турат. Ошентип, тилдин лексикасы дайым кыймылда болот. Лексикадагы сөздөр колдонушуна карай активдүү жана пассивдүү лексика деп бөлүнөт. Активдүү лексика күндөлүк жашоодо көп колдонулган сөздөр. Мисалы, ата, апа, оку, иште, жаша, тамак, нан жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Пассивдүү лексикага төмөнкүлөр кирет. Неологизмдер лексикага жаңы кирип, бирок коомчулукка кеңири таралбаган сөздөр. Эскирген сөздөр, архаизмдер жана историзмдер. Терминдер кесиптик лексикага. Неологизмдерге токтолуп кетсек, коомдук өзгөрүүлөргө, илимдин, техниканын жаңылыктарына байланыштуу лексикага кирип, бара-бара активдүү колдонулуп кетүүгө толук шарты бар жаңы сөздөр неологизмдер деп аталат. Мисалы, колхоз, совхоз, космонавт, агроном, эмгек күн. Ал эми неологизмдер тилде кеңири колдонулуп, мааниси жалпы элге түшүнүктүү болгондо гана активдүү лексикага айланышы мүмкүн. Бирок кээде коомдук турмуштун өзгөрүшүнө байланыштуу пассивдүү лексикага айланып кетиши дагы ыктымал. Мисалы, колхоз, совхоз, пионер, комсомол, кызыл абоз деген сөздөр Совет бийлигинин алгачкы жылдарында неологизм катары келсе, азыркы учурда историзмге айланып калган. Лексикадагы жаңы сөздөр башка тилдерден жаңы төл сөздөрдөн жогоруда айтылган 3 жол менен жасалат: морфологиялык, семантикалык, синтаксистик. Мисалы, телефон, компьютер, факс, уюлдук телефон, төш белги. Ушулар. Эми балдар темага кыскача болсо түшүнгөн болсоңор, 175 көнүгүүнү карайбыз. Эмне дептир? Төмөнкү сөздөрдүн маанилерин чечмелегиле, аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө дептир. Демек, мен силерге үлгү катары биринчи сөздү чечмелеп сүйлөм түзүп берем. Бартер. Бул баш алмашуу деген түшүндүрөт. Атам картошкадан алган быйылкы түшүмдү буудайга бартер кылды. Демек, түшүнүктүү болду, Ушундай калган сөздөрдү дагы ушинтип жазып алабыз. Эскирген сөздөр. Коомдук өнүгүшү менен айрым бир түшүнүктөр учурдун талабына жооп бербей калгандыктан эскирип, кээ бирлери такыр колдонуудан чыгып, же аталышы башка сөздөргө орун бошотот. Лексикадагы мындай катмар эскирген сөздөр деп аталат. Эскирген сөздөр историзмдер, архаизмдер болуп экиге бөлүнөт. Историзмдер бул тарыхый сөздөр. Тарыхый бир доорго, мезгилге таандык болуп, бирок учурда активдүүлүгүн жоготуп, ошол тарыхый доорду чагылдырууда гана колдонулган сөздөр историзмдер деп аталат. Мисалы, датка, сарбаз, жүз, башы, манап, бий, комсомол, пионер, ушул сыяктуу сөздөр. Бул сөздөрдүн мааниси билүү аркылуу биз элибиздин өткөндөгү коомдук турмушу, мурдагы доордо ар кандай тарыхый окуялары, башкаруу системасы, таптык бөлүнүштөрү менен таанышып болобуз.
Историзмдер тарыхый көркөм чыгармаларда жана илмий эмгектерде колдонулат. Архаизмдер лексикадагы ордун башка сөздөргө бошотуп же таптакыр колдонуудан чыгып калган сөздөрдү биз архаизмдер деп аталабыз. Мисалы, бөкө, күчтүү, балбан, мээр, тууган, урук, түп, түпкиндик, борбор. Архаизм сөздөр менен аталган заттар кийин жаңыча атап калган. Мисалы, ымтыкан, экзамен, ыңкылап, революция, жолсо төңкөрүш. Ушинтип аталып калган. Китебибизге карайбыз дагы 180-көнүгүнү ачабыз да эмне дептир 180. Жыл ичиндеги ай аттарын эскиче жана жаңыча аталышын жазгыла. Архаизм сөздөрдүн маанисине көңүл бургула дептир. Видеону токтотуп 180-көнүгү деп жазып, мен силерге үлгү катары биринчи айды көрсөтүп берем. Январь, 3-түн айы. Силер буну жакшы билесиңер, себеби биз да сабакта ар бир айды ушинтип колдонуп жазабыз, Балдар, суроо жана тапшырмалар. Сабакты бүгүн кандай түшүнүк болду силерге? Же түшүнүк болбой калган жерлерин суроолор менен кайрылсаңар толуктап берем. Лексикадагы сөздөрдүн колдонушу кандай бөлүнөт? Активдүү лексика жана пассивдүү лексиканы кандай түшүнөбүз? Пассивдүү лексикага кайсылар кирет? Неологизмдер деп эмнеге айтылат? Эскирген сөздөр деп эмнеге айтылат? Историзмдер кандай сөздөр? Тапшырма 179-көнүгү. Төмөнкү эскирген сөздөрдүн маанисин чечмелеп, аларды карчыштырып, сүйлөм түзөсүңөр. Мударис, ыстарчын, саркер, казы, падыша, болуш, жасоол, бекет, тилемч, жангер. Ушул сөздөрдү мен силерге биринчи сөздү үлгү катары түшүндүрүп берейин. Мударис бул медреседе сабак берүүчү мугалим деп түшүнөбүз. Демек, ушул сыяктуу кылып түзүп келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алдыңкы сабактарда мыкты катышкан окуучуларга алкыш жайдым.